Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындан катышуучулары. Мен Дарегими Жети Өгүз районунун Ак Дөбө айылына караштуу Телекмат айылынын тургуну Батыр энебиз Назарова Алымкүлдөн кайрылуу кат келип түшкөн. Мынакей азыр баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурда Батыр энелерге 1000 сомдой болгон акча каражатын кошуп беребиз. Бирок эженин катында биз байкасак болот, ошо 1000 сомдон тышкары эч кандай бир льгота же болбосо мындай ден соолугун чыңдоо үчүн кандайдыр бир путевкаларда льгота жок, путевкаларда берилбейт деп. Ошондон улам Алмазбек Акунжанович миске кайрылат элем да, ошол Батыр энелердин эмгегин баалап, бүгүнкү күндө 1000 сом деген бул өтө аз акча. 1000 сомго аз эч нерсе келбейт да. Ошо Батыр энелерди ошо 1000 сомго да бир кандайдыр бир льгота алып бересизби же акчалай түрүндө кошуп бересизби, ошону да бир эске алсак деген сунуш менен сизге кайрылат элем.